Кой Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу жогорку кеңеште талкууланды. Аталган комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров корутунду боюнча кыскача баяндама жасап, комиссия Кой Таш окуясына түздөн-түз катышкан күч органдарынан жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынан маалымат алганын айтты. Аталган окуяга түздөн-түз катышкан улуттук коопсуздук жана ички иштер органдарынын кызматкерлеринин маалыматтары угулду. Ушул окуяга тиешеси бардык документтер, анын ичинде жашыруун, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарына жана интернет басылмаларга жарыяланган ошол мезгилдин алдындагы жана түздөн-түз окуя болгон күндөрдөгү материалдар изилденди. Атамбаевдин тарапташтары жана Ала Өмүдүн районунун тургундары менен жерине барып жолугушуулар өткөрүлдү. Кой Таш айылынын тургундарынын айрым үйлөрүн жана өрттөлгөн 5 күнгөй айылдык милициянын бөлүмүнүн имаратын көрүү менен зыянга учураган объекттер жана инфраструктуралар каралып чыкты. Ошону менен бирге мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү тарабынан окуянын түздөн-түз катышуучулары жогорку кеңештин депутаттары Карамушкина менен Кодуранованын пикирин угууга мүмкүнчүлүк болгон жоктугу дагы маалым болду. Анткени алар бир нече жолу чакырылгандыгына карабастан мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү менен жолугушуудан баш тартышкан. Ал эми Кой Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия Кой Таш окуясына Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жоопту деген тыянакка келди. Атамбаев президенттин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде өзүнүн атайлап жасаган кылмыштык иш аракеттери үчүн сөзсүз түрдө жазаларын түшүнүп, өзүнүн жеке кызыкчылыгын элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюп, жазык жоопкерчилигинен качуу максатында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ачык түрдө тоготпой, мыйзамдуулук түшүнүктөрүн манипуляциялоо менен коомчулукту адаштырып, ошондой эле жасалма түрдө региондор аралык карама каршылыктарга шкак берип, мамлекеттик бийликтин беделин түшүрүү үчүн коомдо наразычылыктын бар экендиги жөнүндө жалган көз карашты түзүү жана эл аралык колдоо алууга аракет кылуу менен өлкөдө бийликти күч менен басып алууну алдын ала даярдаган. 2019 жылдын 7 жана 8 августтарындагы окуяларга карата жоопкерчилик бүт бойдон жана толугу менен Алмазбек Атамбаевди жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу аракеттерине куралдуу каршылык көрсөтүүнү, бийликти күч менен басып алууну пландаган анын тарапташтарында турат. Комиссиянын тыянагы мына ушундай. Комиссиянын баамында аларга саясий баа берилиши шарт. Ал эми комиссиянын корутундусунун талкуусунда депутат Тазабек Икрамов Кой Таш окуясына катышкан айрым адамдар жоопкерчиликке тартылбай жатат деген пикирин билдирди. Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Мен айтып аткан буга чейинки канча адамга иш козголду деп аткан, ошол жерде ар бир катышып, ар бир таш алып берип, ар бир таш төккөн адамдар бүгүн жок. 10 секунд. Андан сырткары bundan кийин мамлекетти күч менен басып алуу деген, же болбосо аймактарга бөлүү деген бир маңкурттукка жол бербеш керек. Bundan кийин элдер балдарын мындай топлоңдорго жөнөтпөй турган болуш керек. Талкуу учурунда эл өкүлдөрү кызыккан суроолорун дагы бере алышты. Алардын арасында Кой Таш окуясына тиешеси бар депутаттарга саясий баа берсе болобу? Ага жооп төмөнкүчө болду. Депутат жеке жана коомдук кагылышуудан качыш керек деп. Эми ошол жана фамилиясы айтылган депутаттар Атамбаев өткөргөн ар бир жыйынга катышып жүрүштү. Ал жерде кандай гана туура эмес сөздөр айтылды. Атам деди, барбайм деди. Керек болса мен мындай таш деп ташынан бери чогултушу көрүштү. Мына отургандардын арасында отурасыңар азыр. Бирөө ай урматтуу деп Алмаз Арсенович, сиз туура эмес кылып атасыз. Мыналарыңыз эми андай деп сүйлөбөңүз, мыналар туура эмес. Андай болсо биз сизди колдобойбуз десе, бүгүн мүмкүн мындай болбойт эле. Белгилей кетсек, Кой Таштагы окуяларды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия 29 августта түзүлгөн. Материалдарды изилдөө боюнча бардык иштер ушул жылдын 1 ноябрында аяктаган. Ал эми талкуу жыйынтыгында айрым депутаттардан келип түшкөн сунуштарды эске алуу менен жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.